жана Турцияда болуп аткан окуянын алкагында МЧС биякта отурат экен. Акылбек Сумович, мен түшүнүп атам, азыр эми курулуп бүткөн үйлөрдө эчтеке кыла албайбыз. Бирок ошол эле учурда тапшырма берип, бүт курулган үйлөрдү бир сыйра текшергенге, Госстройго жана көз карандысыз эксперттерге тапшырма бере алабызбы? Жок дегенде барып бетонун текшерип койсо, М350 маркасына туш келеби, келбейби? Лазерный испытание кылып койсо болот. Ошолордун бир сыйра карап, Кудай сактасын, бирок ушул жагын дагы карап койсок туура болот. МЧСке, Госстройго жана көз карандысыз комиссияга берип койсоңуз сураныч. Урматтуу Марлен Абдрахманович, биз тапшырма бердик. Берилди. Бүгүнкү күнү бардык стройкаларды текшерип чыгабыз. Молоток Кашкарова деген бар. Ошону менен бетондун прочностун текшерсек болот. Аны арзан эле экен, бирок биздин Госэкотехнадзордагы, Госстройдагы эч кимиз албай жүрүптүр. Ошону заказ кылдык. Атайын рентген аппараттарды, ошо бетондун ичинде нишалар барбы, прослойкалар барбы, ошонусунун баарын текшерип чыгабыз. Эгерде кайсы жерди бир усиливать эте турган болсо, курулушчуларды таап чыгабыз. 10 жылбы, 15 жыл мурун курдубу, баарын таап чыгабыз да, ошонун баарын усиливать эттиртебиз. Жакын арада бир кварталдын ичинде ошо жумушту аягына чыгарабыз. Ал эми азыркы курулуп аткан үйлөрдүн баарын катуу көзөмөлгө алабыз. Рахмат. Анда жакшы болот экен. Анткени Акылбек Сумович, реалдуу түрдө айрым жерлерде экономия кылам деп, бетондон, цементтен тийиштүү эм 350 ордуна мисалы 250 кылган жерлер бар экен. Тийиштүү бир 12-14 арматура коюла турган жерлерге экономия кылам деп, же болбосо рынокто дефицит жок экен деп, ондукту койгондор бар экен. Айтор бар, менде да маалымат бар. Эгерде ошо маалыматтарыңыздардын баарын берсеңиздер, эгерде коопсуздук жагынан элдин жашоо турмушуна коркунучу болсо, биз андай үйлөрдүн баарын бузабыз. Биз эчтекесине карабайбыз, бузабыз, эгерде коопсуздугу боюнча. Тилекке каршы көп строительный компаниялар өзүлөрүнүн тажрыйбасы жок. Кайсы бир себептер менен үй курат турган оңой экен деп, жанагындай жолдорго барды да. Профессионал бир да строитель мындай жолго барбайт. Анан азырда урматтуу биздин министрибиз Турцияга барып келди, ал жерде дагы өзүңүздөр көрдүңүздөр, бир шаардын мэри катуу талап коюп жүргөн экен, ал үйлөрдүн бирөө ураган жок. Талабы жок, жанагынтип канализация өткөзөбүз деп бетондун баарын теше берген, квартираларды көбөйтө берген, бетондун сапаты жок, сиз айтканда арматураларды азыраак салган үйлөрдү көрдүңүздөр да. Бүт урап түшүп калды. Биз буга жол бербешибиз керек.